Видеоны баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Кыргыздарды ашата сөккөн кыз кармалып элден кечирим сурады. Кыргызстан жана анда жашагандар сасыктар деген жаран кармалып, туура эмес кылгандыгы үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендантынын басма сөз кызматынан билдиришти. 11 апрелде социалдык тармактарга белгисиз аял кишинин Кыргызстан жана анда жашаган кыргыздар сасыктар, карантин бүтсө мен Кыргызстандан кетем деген жаман сөздөр менен коштолгон видеосу тарган. Көп өтпөй ошол эле аял киши анын баракчасына жазылган комментарийлерге мени менен ишиңер болбосун жана силер да өз ишиңерди кылгыла деген сыяктуу кайрылуу жасаган. Аталган видео социалдык тармактарда колдонуучулардын талкуусуна түшкөн. 12 апрель күнү аталган жарандын аты жөнү аныкталып, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө алынып келинген. Видео факты боюнча топтолгон материал Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстине катталып 313-берененин, башкача айтканда расалык, этностук, улуттук, диний же региондор арасындагы кастыкты козутуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө Жалал Абад шаарынын тургуну 1996 жылы туулган жаран өзүнүн видеосу боюнча туура эмес кылгандыгын түшүндүрүп, кечирим сураган жана өкүнүп, мыйзам алдында жооп берерин билдирип кайрылган. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Булак аргумент КЖ. Всем привет! В интернете распространяется видео с моим участием, где я нелестно отозвалась о киргизской нации и о Кыргызстане. Это сугубо лично мое мнение, и всех, кого это задело, прошу заняться своими делами. Я Каленова Мадина 12 апреля опубликовала видео, где я оскорбила Кыргызстан и кыргызский народ. Прошу прощения, больше такого не повторится. Сейчас я нахожусь в ГУВД и отвечу по закону. Всем хочу сказать, чтобы вы никогда не оскорбляли кыргызский народ, чтобы никто такого больше не делал. Прошу прощения у всех, больше такого не повторится. Коронавирус менен жабыркаган адамдарды кантип дарылап жатышканын дарыгерлер ачык көрсөтүп беришти. Урматтуу Кыргызстан тургундары, мен Мамажан Дилшат, ошо Ноокат аймактык ооруканасынын инфекция бөлүмүнүн именно коронавирус боюнча бөлүм башчысымын. Азыр бизде отделенияда бир врач, бир реаниматолог врач, 2 медсестра, 3 санитарка иштейт. Бул смен менен алмашабыз. Азыр биз силерге көрсөтөбүз, больнойлорубуз оор абалда келген больнойлор бар. Ошолорду көрсөтөбүз. Бул биздин кызматкерлер, медайымдар жана реаниматолог төрөбүз бактык. Азыр бизге оор больной келгенде кичине айтабыз, анан кандай болгон, кайсы күнү келген бар жокты айтып беребиз. Эми анонимне сакташ үчүн орунду көрсөтпөйбүз. Бирок бул этап 20-числода келген. Аябай ооруга келген болчу. Биринчи келгенден кийин аябай кыйналган, бизге аябай бир жагынан кыйын болду бул больнойдо бул этапты улууга келтириш. Азыркы абалда Кудайга шүгүр азыр кыйла жакшы болуп калды. Милиция бул азыркы абалда бул эме жакшы болуп кетип аткан улууга Кудай кааласа. Алла насип кылган болсо бул этапты биз жакын күндөрдө жакшы кылып берип, үйүнө семьясына чыгарабыз деген үмүтүбүз бар. Азыркы күндө бизде могул жердеги централдык кислороддорубуз толугунун жетишип берген. Могул жердеги ачкан болсак биздеги бүт базарда аябай жакшы централдык кислороддорубуз берген. Буну дагы биздин аймактык оорукананын директорунун чоң эмгектери болсо керек. Анан да мындай кислородный аппараттарыбыз аябай жетишкендик. Бул да жаңы кислородный аппараттарыбыз. Могул жерде дагы бир эмес болсо, бул жерде 4 бир палатанын ичинде 4. И ошол учурда мындай кислородный концентраторлорубуз менен дагы толугу менен жетишкенбиз. Бул
палатанын негизги чоңдош жугуштуулардын бул бейтаптарга ыңгайлаштырылган менен салынган аябай жакшы шарттары бар. Себеби дегенде бул жерде биздин бир бейтаптын өзүнө индивидуальный деп коет, жалгыз өзү үчүн мындай аябай ванна, душы, туалет раковиналары менен ар бир бейтаптын үчүн өзүнчө бөлүнүп проект менен салынган. Бул жерде өзүнүн арестандары, бул жерде өзүнүн ысык суу, муздак суусу менен азыркы тамагынын сабактары, азыркы ошол жерлерде экстремдүү бул өздөрүндө чыгууга өзүнүн калптары бар. Себеби бул ар бир бейтаптын өзүнүн сыпаттарын берсе өзүнчө болуш керек. Азыркы күндөрдө биздин бейтап толугу менен канчалык бейтап келбесин, биздин больница канчалык бейтап келбесин биз даярбыз деген үмүттөбүз. Ошондой эле биз өзүбүздүн акимдерибизге чоң рахмат жана чоңдорубузга, аймактык органдын биздин башчылык дарыгерибиз Асамбек Мараповичке чоң ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Рахмат. Бул жакта иш жумуш боло турган өзүбүздүн биринчи этажыбыз. Бул инфекция бөлүмү эки этаждан жайлашкан. Бул биринчи этаж. Биринчи этажда оор бейтаптарды карайбыз. Основной. Экинчи этажда уже айыгып кетип аткандарды экинчи этажга бокстор бар. Өзү экинчи этаждагы худду ошондой условиялар түзүлгөн. Запаста мындай концентраторлорубуз көп, отсутствор. Бул жакта дагы аппараттар турат. Ар бир бейтапка мындай өзүнүн палаталары берилген.